Археологдор Грециянын Пелоши шаарында Нестордун сарайын изилдөө үчүн казуу иштерин жүргүзүп жатып 3500 жылдык күмбөздү таап алышты. Анда айланасына көптөгөн баалуу артефакттар менен бирге аскер коюлганы маалым болду. Бул өтө кызыктуу ачылыш болду. Мекендик кишинин күмбөзүнөн алтын, күмүш жана бронзодон жасалган көптөгөн баалуу буюмдар чыкты. Аскер каза тапкан маалда болжол менен 30-35 жашта болгон. Ал Нестор падышасына чейин 200 жыл мурун жашаган. 35 кылым жер астында жатса да мүрзө бузулбай сакталган. Табылганын маанилүүлүгү мүрзөгө коюлган кишинин жанындагы баалуу буюмдар. Алар ушул күнгө чейин бузулбай сакталган. Андан да эч ким уурдаган эмес. Бул ачылыш адистерге мекен маданияты Крито-Миной цивилизациясына кандай таасирин тийгизгенин изилдөөдө жардам берет. Критте ал убактын күмбөздөрүн табуу өтө сейрек кездешет. Бул өтө маанилүү ачылыш болду. Археологдордун айтуусунда мүрзөдөгү аскер өтө атактуу болгон. Анын ДНК анализинин жардамында аскер кайсы уруудан болгонун аныктоого болот.